Салам, Суперкейджи порталынын колдонуучулары, сиздерди 20 ноябрдан 26 ноябрга чейинки жылдыз төлгө менен тааныштырып, мен Айтолкун Анафия кызы. Кой жылдызы каржылык абалыңыз бул жумада туруктуу болбой, жетекчилик таасирдүү адамдардын колдоосуна ээ болосуз. Апта ичи кадырлуу адамдар менен алакалар көбөйөт, билим жогорулатуу жактары жуманын экинчи жарымында жакшы жөнгө салынат. Букачар бул жумада сиздин ораторлук жөндөмдүүңүз ойгонуусу ыктымал, көзөмөл органдары менен жакшы тил табышасыз, ортомчу болуп да үлгүрөсүз. Шаршембиден тарта акча маселеси көбүрөөк көңүлүңүздү бурат. Эгиздер, бул аптада жумуш жаатында эки бутаны мелжейсиз. Биринчиси акча жагы, экинчиси топтолуп калган иш кагаздар, документтер жагы. Экинчисинин түйшүгүнө бир аз чыдап койсоңуз, биринчиси сизди сөзсүз кубантат. Бөйөн балаңыз ушуну алып бересиң десе, жактырган буюмун кармап баспай туруп алса, дароо жубайыңызды жардамга чакырыңыз. Ал бардыгын сиз ойлогондой жөнгө салат. Ошентип гана ашыкча чыгымды чектесеңиз, ысык сезимдер күч болот. Арыстан аптанын алгачкы күндөрү үй бүлөдө бакыт өкүм сүрөт, бирок ошого карабастан айрым адамдардын каршылыгына дуушар болосуз. Жуманын акырында эс аласыз, азыраак лотерея билетин алып көрүңүз. Бейкет жардамга муктаж болсоңуз, аял тууганыңызга кайрылсаңыз, жыйынтыгы жаман болбойт. Тоскоолдуктар келсе, капаланбаңыз. Келаткан дем алыш күндөрү иштериңизге ийгилик алып келет. Тараза, колуңузга акча тиет, чыгаша да болбойт. Чыгаша бул сиздин досторуңузга, чыгармачылыгыңызга жана туугандарыңызга толук кетиши мүмкүн. Үй, тиричилик, туугандар маселеси да жөнгө салынат. Дем алыш күндөрү кыска мөөнөттүү жол жүрөт же жакшы кабар угасыз. Чаян, сиз дагы да болсо көпчүлүктүн көңүл борборундасыз. Табияттан берилген өзгөчө шарм дагы бир ирет жарк этип жанат. Андыктан аны пайдаланып калыңыз. Көрө албастар, каршылыктар чыкса көңүл бурбаңыз. Дем алыш күндөрү капчыгыңызды даярдаңыз. Жачы, айрым чоң мекемелер менен алака кылып көрүңүз, жыйынтыгы сизди кубантат. Көзөмөлдөө органдары же туугандарыңыз менен түшүнбөстүктөр жаралса, капаланбаңыз. Дем алыш күндөрү баары сиз ойлогондой бүтөт. Текечер, сиз бул аптада достор, кесиптештердин эки топко бөлүнүп калганын байкайсыз. Бир тобу сизге колдоо көрсөтсө, экинчи тобу каршылык көрсөтүшөт. Андыктан кыракы болуп иш алып барыңыз. Суу куяр, жетекчилик менен бирге кайсы бир жашыруун долбоорду талкуулайсыз, бирге алып барган ишиңер ойдогудай кетет. Бирок ушул эле учурда айрым өнөктөштөрдүн каршылыгына сөзсүз туш болосуз. Андыктан боло турган соккулар кайсы тараптан экенин күн мурунтан аныктаңыз. Балык, алыскы жактан же кайын журт тараптан жакшы кабар угасыз, жардам көрсөтүүлөр да мүмкүн, даяр болуңуз. Алыскы жол көзөмөл органдарына караштуу суроолор оң жагына чечилет. Бир аз каршылыктар болсо көңүлгө албаңыз. Эң негизгиси ден соолукка көңүл буруңуз. Сиздер 20 ноябрдан 26 ноябрга чейинки жылдыз төлгө менен тааныштыңыздар. Аман болуңуздар.